эчтеке сезбейм, температурам 34-кө түшүп калганда денем барып муздап аябайчы. Таш да мындай титирейт, уже бир жак капталым, уже инсультный симптоматика болуп калды да, эчтеке мындай башкара албай калгам да, колдорум мындай кружка кармай албайм, эчтеке кармай албайм. Ошонун бүт баарын айтасыз, катуураак, э? 2018 жылы белиңизден ылдый кыймылдабай калбадыңбы, билесиңби? Ошондон баштагыбызда 2018 жылы башталганда туалетке бара албай, ачыгын айтканда заараны заңды сезбей калганда, бияктан ылдый эле кол бут кыймылдабай калган. Эмес, мен почти уже могу жерге чейин сезбейм. Оор, баштан. 2018 эмеде башталган, январда башталган. Саламатсыздарбы ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Боо коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Биздин иш алып баруубузда көптөгөн жакшылыкка себепчи болууга далалаттанабыз. Ар жуманын 3-чү күндөрү элди кыдырып, съемка күн кылып туралаганбыз. Бизге телефон аркылуу байланышып, эжекемдин акыбалы оор деген маалыматты укканда Маевканы көздөй сапар тартып, сиздерге чагылдырууга аргасызбыз. Калган баруубуздун себептерин каарманыбыз өзү айтып берсин. Азыр деле ошондой, э? Азыр ошол оорунун эмеси бар да, дагы эмеси остаткалар бар да, жүрөт да. Уже денеңде жашап атат да. Себеби эмне экен? Себеби деген бул воспаленный спинной мозг экен да. Бул спинной мозгко суут деген миелит деген оор экен да. Ана миелит деген оору менен 2018 ооругам да менчи. Ошондо деген ал убакта мен чыпалагым уктап калган, ошо биринчи турганда элечи. Башым, миям ооруп баштаган биринчи. Бир капталым ооруй берди да, башы тындан жок. Кетанаба менен ичип жашадым да менчи 2 күн, 3 күн. Анан больницага акча керек да баары. Акча керек болгондо үйдө мисалы мен Швейда жалгыз өзүм иштейм, 3 балам жалгыз багып атаганын мага ким жардам берет деп бир туугандарыман чалдым да. Бир туугандарым жардамга келди да. 3 күн үйдө жатып кармалып калдым менчи. Анан 3 күн жаттым. Ошондо эртеси күнү уже денем полный, колум чыпалап уктаган, эртеси күнү турсам уже денем утап калыптыр, колум уже жок да, сезбей жок уже. Монтип денелер титирип атат, судороги берип, как будто бирөө менге бузга оруп салгандай болуп калды да. Денем чымырып атат. Анан бул жактан мындай острый боль кетип атат да, мындай каптал эле ооруй берди да, каптал ооруй берди. Анан могу эле бурчу ооруйт да, кечки бул жак, анан как будто менингит сыяктуу болуп атат да. Менингит эмес экен деп ойлодум да. Анан биринчи күнү больницага бардык. Сиңдим чакырттым да, бурул келди, анан сиңдим келди. Келип анан ал реанимацияга эмес, эмеге алып бар. Поликлиникадан через поликлиника кеттик да, эмеге скорый алып кетти да, өзү невролог тез жардам чакыртты да магачы. Чакырып анан алып барып аяктан реанимацияга түшүп калдым да, уже эчтеке туалетный проблема болуп калды да, мен уже полный реанимацияда жаткызып салды. Аяктан тартырганда ошондо анан миелит деген диагноз чыгып келди да. Оптика эмес, миелит деген эле чыгып келди, бака миелит. Анан менингит деп ойлошту да, менингит, анан же болбосо миелит деп коюшту анан. Жөлүндө суу ошондо воспаленный болуп чыкты, анан кайра дагы палатага отурду. 3 дегенде палатага отургондо 4-чү күн дегенде дагы эме кылды да. Жүлүнөн салды дагы 7 мг алды да. Ошондо анан аны деген платныйга алып барды да, 1,5 миңдик эмеге, Донецкий лабораторияга.
Анан аяктан алып барганда ал жерден ошоктон да спиной болду, воспаленный деп чыкты да, эки бирөө жанагы бекер эме кылды, бекер анализ биринчи болду да, жанагы жүлүндө сол алдыбы биринчи. Аны менен ошо платныйдыкын салыштырып көрүштү да, экөөнүн ошондо экөөтөн бирдей чыкты да, баягы спиной мозгда воспаленный экен деди да. Эме сентябрда Эжеке, аны түшүндүк. Сиздики азыркы врачтардын диагнозу боюнча түшүндүк. Эми сизге азыр негизи жардам не кылыш керек сизге? Көз боюнча аракет кылыш керекпи? Мен көз, баш, мээндечи. Полностью обследование кылыш керексиз да? Көз менен. Өзүңүздөр уккандай каарманыбыз 3 баланын энеси. Жолдосу жок болсо дагы бир туугандары көмөктөшүп, алдыга умтулуп жашап келет. Кимдир бирөөлөр так диагнозун угуп, дал ошол ооруну дарылоо керек жана мынча каражат талап кылынат десе, эжекебиздин көзү эле эмес, келечеги белгисиз. Денесиндеги баардык жери ооруйт, так маалымат жок. Ал үчүн чет жерге барып, жалпы текшерүүдөн өтүп, ошого жараша аракеттер көрүлүшү зарыл. Андыктан боорукер замандаштарыбыз, бир туугандарыбызга кайдыгер карабайт деген ишенимдебиз. Жараткан Аллах бардыгыбыздан ыраазы болуп, эжекебиз күткөн күн келип, жаркыраган күнгө туш келүүсүн Аллах насип кылсын. Урматтуу мекендештер, мына сиздер көрүп аткан Назгүл эжекебиз туагында мондай кычыраган эле. Эми азыр Алла Таалам ушундай ооруларды берип, мондай көзү көрбөй ушундай баса албай кыйын акыбалга келип калыптыр. Бул көзүнө жана тамырлары кургап кетиптир диагноз боюнча. Ошол Индиядагы биз врачтар менен сүйлөшсөк, андай тамыр кургагандарды биз ошо тамырды алмаштырып койгонго кудуретибиз жетет, күчүбүз жетет деп айтышкан да. Эми бул эжекебизди кичине каражат маселеси албетте кыйнап атат. Дагы эле сиздерге кайрылуу кылабыз биз. Ушул 1 сом 2 сомдон 100 сомдон чогултуп отуруп, ушул эжекебизди Индияга болобу, Москвага болобу, Германияга болобу, каягына болсо жөнөтүп, ушул эжебиздин жакшырып кетүүсүнө бир салым кошсок жакшы болот эле. Кудайым бергендерге берем дейт, бергендерди жакшы көрөм дейт. Берүүчүлөрдөн болбойлу, алуучулардан болбойлу. Келиңиздер. Чогуу биргеликте Аллах берген рызыктан Аллах жолунда бөлүшүп коелу.